чыгармачылык борборунун көктөм илимин окуучусу Бакчыйыр кызы Сабина. Чыңгыз Айтматов, биринчи мугалим Алтынайдын монологу. Денейде ар нерсеге кайраты бектүүшөн бул жолу канчалык чумурканса да иштен сүзүп кайгырган жашайт. Ал мени кайра тигиле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кое бергиси келбей турду. Мен сени өмүрү жанымдан чыгарбас элем, Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт. Кантейин окуунун чыныгы жолуна сени калтыра албаймын. Мен болсом ушул жерде кол кармашып балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе ошончо окутам. Ал арада талааны жаңыртып, оттору балгылдаган поезд көрүндү. Мына эми азыр жөнөйсүң. Ал менин колумдан кармап, бактылуу бол. Канатыңды жайып талпынгын, Алтынай. Эчтемеден тайпанба, чабыттап учкун, окуй бер. Мен болсом сүйлөөгө дарман келбей, ыйлап эле турам. Ыйлаба, Алтынай. Биз тиккен терекчелердичи өзүм багып өстүрөм. Аман болсок, кайрылып бири келсең кандай болгонун көрөрсүң али. Аңгыча жарк-журк этип шарактаган поезд келип жетти. Кане эми 5 көкөл чачыңдан айланайыным. Бери болчу, маңдайыңдан өбөйүн. Дүйшөн мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Вагонго тепкичтерине чыгып бара жатып, тигиндей барып кайрылсам, сындыра чабылган колум мойнуна асылган дүйшөн соо колу сунуп жүткөнө берди эле. Поезд ордунан жылып чөктү. Кош, Алтынай, кош чырагым, кош, агай, айланайыным агай. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан дүйшөн бир убакыт артта кала берип, станциянын капчыгай солкотой түшкөндөй «Алтынай!» деп баягыдай. Бирок андай да эмес. Оюнда калган ал демнени айтпай калган сыпы күнгөндөй кыйкырды. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн атырылып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагымда угуп тургайсың. Капчыгай даралап, тешкен тоодон чыгып, уламылдамдаган поезд казактын даркан талаасы менен мени жаңы жашоого, жаңы эмгек, жаңы күрөшкө алып бара жатты. Кош, менин биринчи мугалимим. Кош, менин биринчи мектебим. Кош, балалык чагым. Кош, жер кыртышынын астында тундук булагыңды эч ким билбеген менин биринчи, менин Насте сүйүү